Бактылуулук дегенде көз алдыма эмне элестетет? Мисалы үчүн жакшы күндөр, эртең менен маанайлуу туруп, күнүңдү маанайлуу өткөрүп, маанайлуу жатып, ата энеңдин алдында чай ичип, шаңдуу сүйлөшүп, деги эле жакшы нерсенин баары оюңа келет да, бактылуулук дегендечи. Бирок сен деле, мен деле ичибизден өзүбүздү бактылуу сезе албайбыз эч качан. Өмүр бою. Бул факт. Фактты көп уккан үчүн мен көп изилденип окуйм да. Эмнеге биз бактылуу эмеспиз? Себеби биз кечеги күнүбүздү эстеп өкүнөбүз. Кечеги күндөрдү каталарыбызды эстеп өкүнөбүз. Алдыга ошо эртеңки күнүбүздү ошо кечеги катаны кайтарбаш үчүн план коебуз. Негизи адам 4 мүчөсү соо экен. Басат экен, угат экен, сезет, ойлойт. Мындай адамдар эч качан бактылуу боло албайт. Эми кантип бактылуу болуш керек деген суроого мен сыйкырдуу деле сөзүм жок. Ушинтсеңер бактылуу боло аласыңар депчи. Негизи адам өзүн алдаш керек да. Мисалы үчүн дагы бир факт айтып кетсем, адам бир жалганды 2-3 жыл же көп убакытка ошо жалганды кайталап айта берсе, ошо жалган мээсине сиңип, ошого өзү ишенип калат. Дагы убакыт өтүп, ошо жалган чын экенине өзү ишенип калат. Адам деле ушундай бактылуумун дей бер. Көйгөйүңө караба. Көйгөй ар бир адамда өзүнө жетерлик көйгөйлөрү бар, проблемалары бар. Бактылуумун деп өзүңдү алдай бер. Бактылуу болосуң, өзүң бактылуу сезип каласың. Анда ким бактылуу деген суроого, мисалы үчүн. Анда ким бактылуу бул дүйнөдө, Мен жеке оюм, бул дүйнөдө бактылуу адамдар тентектер эле. Себеби алар кечээ күнүн кандай өткөрдү эстебейт деле, ойлобойт деле. Кечээ күн өткөргөн күндү өкүнбөйт дагы. Алар ошол үчүн тентек да. Ошон үчүн алар мен бактылуу деп өзүм оюм, ошентип элестетем аларды. Ошондо алар бактылуу, ошолор бактылуу депчи. Чынында мен сыйкырдуу деле сөзүм жок. Ушинтсеңер бактылуу боло аласыңар дегенгечи. Анан айдын 15-и караңгы, 15-и жарык дейт го. Ошо сымал эле бактылуу күндөрүңдө эч качан жамандык нерселерди ойлобой, бүтүн денең менен, ичиңен, духуң менен ошо күндү 100% жакшы өткөрүшкө аракет кылышың керек. Эгер жаман күн келсе, эч качан унутпаш керек. Айдын 15-и жарык дегендей. Жакшылык күндөр келет албетте депчи. Бул жашоодо бирде жакшы, бирде жаман дегендей. Мисалы үчүн мен силерге суроо берсем, сен бактылуусуңбу десем, сен эмне деп жооп беришиң мүмкүн? Албетте бактылуумун дейсиң. Ата энем бар, үй бүлөм бар, иштеген ишим бар, Кудайга шүкүр, 4 мүчөм соо, Аллахыма шүкүр, көрөм, сезем дейсиң. Баары ичиңен көйгөйлөрүң бар да, өзүң делечи, өзүң башыңа жетерлик көйгөйлөрүң бар. Өзүң деле ойлоп көрчү ичиңен. Бактылуумун деп оозуңан чыгат бир сөз. Бирок ички душаңа, жүрөгүңүн ичине мындай карасаң, сага тоскоолдук кылат да, ошо сенин көйгөйлөрүңчү бактылуу болушкачы. Мисалы үчүн кандай адамдарды бактылуу, мен мындай деп айтмак элем да. Кайгылуу бактылуу депчи. Мисалы үчүн ата энем үчүн ушундай кылып атам дейсиң. Ата энең тубагыл, ата энең ооруп атат, ата энең үчүн иштеп, ошого дары-дармет алып берип, ата энең жок болсо сен кимге алып бермексиң, туурабы? Мына ушул бакыт да. Мен оюм боюнча кайгылуу бакыт. Бала чакаң бар, балаң багышың керек, чоңойтушуң керек, өстүрүшүң керек, үйлөндүрүшүң керек. Бул дагы бир кайгылуу бакыт да.
адамдар кызык да. Мисалы үчүн кичинекейиңден биринчи классыңан эместейсиң да, биринчи классыңчы. Биринчи класс качан 11 класс болом, качан 18-ке чыгам дейсиң, качан турмушка чыгам же качан үйлөнөм дейсиң. Үйлөнгөндөн кийин уже сен шашпай каласың да. Ошо үйлөнүп жашоо турмуштун кыйынчылыгын көргөнгө чейин сен шашып жашайсың. Эртерээк чоңойсом, эртерээк мындай болсом депчи. А уже көйгөйлүү маселелер чыгып, үйлөнүп багыш керек, ушундай болуп калгандан кийин үйлөндүңбү, бала чаканын проблемасын, ата эненин проблемасын түшүнүп барып эле бала чакан үйлөш керек, бала чаканы окутуш керек эле, мындай кылыш керек эле деп отуруп эле кантип 60-ка 70-ке чыкканыңды өзүң деле билбей каласың да. Бул деген жашоо, мына ошонтип жашоо кыска дейт. А биз кыска жашоону бирөөгө көрө албастык кылып, бирөөгө жамандык кылып, бирөөнү ушактап, кыска жашоону антип өткөргөн менимче эч кандай бир пайдасы жок. Андан көрө орусча айтканда гармонияда жашагыла дейт го. Бирөөгө жакшылык кылып, ошонун рахатын алсаң, бул да бир бакыт да. Кыскасы эмне демекмин? Эң башкысы бактылуу болгула. Эч кайгырбагыла. Жамандык күндөн кийин жакшылык күндөр албетте келет. Саламатта калгыла.